алейкум, урматтуу туугандар, достор. Европада Дальнобой YouTube каналын көрүүчүлөрү, сиздерге чоң сагынычтуу чоң салам Европадан, Чехиядан. Көптөн бери чыкпай койдук туугандар. Кол бошобой. Кудай буйрса дагы чыгарып турушка аракет кылабыз. Жүкчүктөгөн келдим мен дагы. Чехиядан Швейцарияга жолго чыктым буйрса. Швейцарияга жүкчүктөйбүз. Бул жака постоянно келчү жер. Бул жак Kingspan деген. Ушул жактан жүк алабыз. Голландияга барып келдим буйрса. Голландиядан Чехияга жүк алдым, эми Швейцарияга барабыз. Мондай эмелерди перегородкабы билбейм, ушундайлар жүктөйбүз азыр. Бул жака постоянно келип ушул жактан көп жүк алабыз. Kingspan. Ге коюп эки жагын монтуп атыш керек фуран. Эменин прицептин эки жагын ачыш керек. Биринчи мону алабыз, чыгарабыз. Ичинде да бир катар көрсөтөйүн. Бул пломба да, пломба коет кээ бир фирмалар. Полностью ушул эмелерди, доскаларды алып ачабыз. Ошо ачкандаргача көрсөм. Голландияда мону тешип кетиптир так. Мынакей туугандар, ачып даяр кылып койдум баарына. Эмелерди, полный доскаларды алдым. Общий 72 штук болот буларчы. Баарына койгондочу, кээ бирөөлөр койбойт. Ар бир рядка 4-5 тилине коюп жүрө берет, зеригет. А личныйни могу эмеге салып койсоң болот, могу палетник деп коет. Палет ичинде меники палет бар, палеттин үстүнө батат да. Ремендерге байлайсыз. Прицеп алдына, аркасына, керек болсо крышасы да ачылат. Крышасынан жүктөй турган болуп калат да. Ачылып бияка, оң жакка, сол жакка кетет. Ошондой удобно. Азыр бияктан жүктөйт буларды. Буларга угольниктерди коюп, эми өзүмдө угольниктер бар. Анан булардын өзүдө да угольниктери бар болуш керек. Экиден коесуң андай угольниктерди. Угол болсо штабында кылып туруп. Бунун үстүнөн дагы эмелер бар. Пластмасса угольник. Андайлардан бар менде. Азыр ошолорду көргөзөм. Ушудан экини коесуң үстүнө бир ошондойдон коюп туруп байлайбыз.
мондай угольниктер бар. Ошолордун үстүнөн коюп туруп байлайбыз. Запаска баллондор ачык тура берсин азыр. Мына инструментка. Үйдө болуп кеткенде ушуну мен байлайбыз да. Азыр жүктөгөндө дагы көрсөтөм туугандар. Достор, жүктү жүктөдү. Эми буларды жакшылап байлаш керек. Мынаны бир аз чыгып калыптыр мына эмеденчи. Азыр ушуну ичирак киргиздирем. Анан кийин байлап туруп жолго чыгабыз. Мындай жерлерге мынадан коюш керек. Анан кийин байлайбыз. Туугандар, мынакей жүктөдүк, чаап алдык. Баарыны бүтүрүп даяр буюрса. Эми жолго чыгабыз буюрса. Бүгүн пятница, 730 км экен. 730 кмге бүгүн пятница болсо, экинчи күн вторникке жеткиришибиз керек. Документти алып туруп жолго чыгабыз. Туугандар, Швейцарияга биринчи жолу кетип атышым. Швейцариянын контролу күчтүү биринчиден, экинчиден штрафтары өтө чоң. Барып келген туугандарыбыз бар, ушулардан сурап кандай болот, эмне болот. Барабыз. Бир жол барбасак кийин дагы барып жүрө беребиз. Ассаламу алейкум туугандар, дагы бир жолу мен жүктү алып эмеге келген, базага. Пятница күнү келдим. Бүгүн понедельник, эртең мененки саат 6. Ат бүлүү түгөн кат бир. Ат бүлүүнү коюп дальше кетебиз Швейцарияга буюрса. Афганистан жол болуп кеткен да. Келсем место жок экен берде. Пятница күнү место жок экен базанын ичинде. Анан прицепти сыртка эле жолдун жээгине, жолдун четине токтотуп машинени ичкертпей койгон. Азыр ушу прицепти алып кошуп дальше кетебиз.
ушинтип коюп кеттим эле. Bismillah деп жолго чыгабыз. Жолға чыктык тугандар, Кудай буйрса, ат бүлү куюп алсак жолдон. Ошону менен кете беребиз. Солярка бар, ат бүлү куйсак болду ошону менен. Мына тугандар. Келдик, грузду түшүрүп атат. Жакта дагы бир коллега келип калыптыр. Көз чогуу документтерди оформление кылып келдик. Швейцария. Жака келиш бир аз кыйыныраак экен, документтер оформление кылыш. Жолдун чекесине эле коюп туруп түшүрүп атат. Пятница күнү чыккан болсок, вторник күнү келдик. Чехияда 2 күн 45-те токтодум. Суббота воскресенье, понедельник күнү келдим Германияга. Вторник күнү уже Австриядан Швейцарияга кирип келдик. Саат 12 түшүрүп атат уже жүктү. Тугандар, заказ бүттү. Швейцарияга алып келдик жүктү. Общий мен 5-күн алгам жүктү. Жүктү алып, базага келип, базага жакын эле 100 километрде базада жаттым. Базада 2 сутка жатып 45 сааттык базага токтоп. Ошону менен понедельник күнү чыктым. Понедельник күнү Германияга кирип, Германиядан Австрияга кирип, Австрияда эс алдым. Австрияда жатып, где-то саат 3-4-дө келдим окшойт. Келип, эртең менен саат 8-де эмени ачтым. Сменди ачып, Швейцарияга келип, Швейцария Евросоюзда эмес, Шенген зона экен, бирок Евросоюзда эмес, документтерди бир сыйра оформлять этип, Австриянын печатын бастырып, Швейцариянын печатын бастырып, жүктү тапшырды. Кудай буйрса тугандар. Лайктан басып, комментарийга баягы кээ бир берилчү суроолор болсо, жакшы сунуштар болсо жазыңыздар тугандар. Дагы кийинки видеолордо Европада эмне болуп атат, азыркы күндө зарплаталар эмне болуп атат, евро түшүп кетат, Россиянын санкциясы, Россиянын баягы эмелери зыян тийбей атабы, ошолор жөнүндө видео чыгарам буйрса тугандар. Ошондой кийинки видеолордо жолукканга чейин аманчылык. Кимде-ким документтерин туурлап Европага аракет кылган болсо, иштерине ийгилик баарына.